Кандайсыздар урматтуу мен көрүүчүлөрүм? Негизи эле көп учурда мен мындай выгорание деген нерсени көрүп атам да. Адамдар иштей берет, анан мындай кылып атам, тигиндей кылып атам, фокусумду жоготуп атам, иши кылып аткан ишимдин деле бир жыйынтыгын көрө албай баштадым деп көп кыйнала баштайт да. Ошондо мен айтам да, сен ким үчүн кызмат кылып атасың? Ошону биринчи аныкташың керек дейм да. Анткени мен мисалы үчүн ушул эксперт өзүнүн жумушун сүйүп жеке ишкер болуп аткан адамдарга кызмат кылам да. Эмнеге дегенде дал ошол өзүнө кандайдыр бир ниша таап, услуга көрсөтүп же продукту сатып, өзүнүн бир кичинекей ишине аракет кылып ошону гүлдөтөм деп аракет кылып аткан адамдарга мен кызмат кылам да, мисалы үчүн. Мен алардын түйшүгүн аябай жакшы түшүнөм. Анткени ушунчалык чоң жоопкерчилик алардын мойнунда жатат. Мисалы үчүн, алар иштебей калса, үй бүлөсүн бага албай калат. Алар иштебей калса, алардын кардарлары аларга муктаж болуп аткан проблемасын чече албай калат. Алар мисалы үчүн бир жерде арендага алган, арендасын төлөш керек. Бир-эки адам иштетип атат, алардын айлыгын бериш керек. Демек, буларга өтө оор да. Ошон үчүн мен ал адамдарга үмүт берип, билим берип, силердики болот, аракет кылгыла, чыдап койгула, Кудай буйруса дагы ушинтип 2 жыл тынбай иштеп алсаңар, бир сонун стабильностька жетесиңер деп, дал ошол адамдарга кызмат кылам да, мисалы үчүн. Сиздер деле ошол иштеп атканда фокус, көңүлүңүздү бир жака коюшуңуз керек. Эң биринчи суроо, мен кимге кызмат кылып атам деген адамдар да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, жөн эле окуп коет элем, мага жөн эле кызык болду, анан миллион табамбы дегендер бар да. Вот биз ошондой адамдарга кызмат кылбайбыз. Эгерде действительно кыска мөөнөттүн ичинде эле акча таба коем, байып кетем десеңер, анда башка эле эксперт бизнес тренерлерди көргүлө да. Биз андай билим бербейбиз. Эч кимге мындай курулай обещание бербейбиз да. Биз айтабыз, бир конкретный стандарт бар, талыкпай эмгектенишиң керек, фокус, көңүлүңдү моундай коюшуң керек. Ошентип тынбай иштеп жыйынтык көрсөткөндө анан жетесиң деп дароо эле эскертебиз бардыгыначы. Вот ошондуктан мен чын эле фокусумду бир жака коюп, багыт алып, талыкпай эмгектенип иштейм десеңиздер, анда биздин сабак билимдерибиз сиздер үчүн да. Вот ошон үчүн урматтуу менин көрүүчүлөрүм, негизи эле атак, даңк, акча качан келет? Качан сиздер татыктуу бир баалуулук бере алсаңыздар да. Эң биринчи кимге мен кызмат кылгым келип атат деген суроону бересиздер. Ошол адамдарга чын дилиңиз менен кызмат кылсаңыздар, вот ошондо ийгилик жаратасыз. Мурун өзүңүздөр жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр, атам замандан баштап эң биринчи байыркы адамдар охотник болгон да, охотник. Охотник деген эмне? Там мамонтду өлтүрүш керек, там жаныбарларды өлтүрүп, ошонун этин жешчи да. Ал учурда кара күч аябай бааланчу. Ким күчтүү болсо, ким чоң болсо, вот ошол лидер боло алчу да. Андан кийин акырын скотоводствого өттү да, ошол жапайы жаныбарларды үйрөтүп алып, бага башташты. Ошол эчкилерди, топосторду. Ошентип биз мал чарбачылык өттүк да. Ал кезде деле биринчи орунда ошол кара күч болчу. Ким чоң болсо, күчтүү болсо, ошол лидер болчу да. Ошентип дагы 1000 жылда өтүп атып, анан жер айдаганды үйрөнүштү. Аграрная промышленность деп коет. Ал жактан жерди айдаш керек, сугарыш керек, кайра эле жанагы кара күч бааланчу да. Ким күчтүү болсо, ден соолугу бекем болсо, чыдамкай болсо, ошол бааланчу. Демек, мына 3 поколение өтүптүр да, мергенчи, мал чарбачылык и айыл чарбачылык. Бүт жакта кара күч бааланды. Элдер ойлоно баштап, мээси кичине өрчүп, иштей баштап, ойлонду да, ушу кара күчтү кандайдыр бир технология менен толуктасак болобу деп ойлонуп атып, анан промышленная революция башталды да. Промышленная революция деген не болду? Бүт автоматташтырып баштады. Тракторлар чыкты, комбайндар чыкты,
машиналар чыкты. Ошентип жана аябай оор кара күч талап кылган жумуштун баарын ошол машиналар кыла баштады да. Демек, бул мезгилде эң биринчи орунга уже мээ туруп калды. Акыл эс, башка адамдарды, ошол автоматтарды башкара алган мээ биринчи орунга туруп калды да. Ошон үчүн акыл эс, интеллект, ушунун баары биринчи орунга туруп калды. И ушинтип промышленная революция өтүп, дагы искусственный интеллект деген келди да. Бүт компьютер болуп калды, интернет башкарып калды. Анан жөн эле маалымат бергендин баары бүт эле үйрөнүп алды. Эми площадкалардын орду келди да. Канча деген миллиондогон адамдар жумуштарын жоготуп койду. Анткени компьютеризация, интернет, искусственный интеллект ошол жумуш орундарды элдерден алып койду да. Демек, азыркы учурда уже мээ деле биринчи орунга турбай калды. Мына мисал үчүн мен сиздерге билим берем, аны сиздер бүгүн колдоносуңар, эртең башка бир нерсе чыгат, заманбап. Менин билимим деле силерге кереги жок болуп калат да. Ошондо биз бардыгы суроо беребиз да, азыркы заманда ушу келаткан доордо биринчи орунга эмне турат деген суроо жаралып атат да. Мен сиздерге айтайын. Азыркы учурда жана келечекте биринчи орунга эми жүрөк турат. Канчалык деңгээлде сен кылып аткан ишиңди сүйүп жазап атасың, канчалык деңгээлде сен кимге кызмат кылып атам деген кардарларыңды ушунчалык сүйүп берилип, ушулардыкы болуп кетсе деп аракет кылып атасың, канчалык деңгээлде сен өзүңдүн кол алдыңда иштеп аткан адамдарга дагы ушулар дагы бутуна туруп кетсе экен деп, аларга дагы бир жакшы каалоо тилегиң менен иштеп атасың, иш берип атасың. Мына ошонун баары уже биринчи орунга туруп калды да. Жөн эле акыл эстин уже жетишсиз болуп калды. Ошондуктан мен бардыгын айтат элем да, эң биринчи чын эле мен, чын дилимен кайсы багытты жакшы көрөм, ошону аныкташ керек. Экинчиден, ушул багыттан мен кайсы адамдарга кызмат кылгым келет, ошону аныкташ керек. И ушул болгон ички дүйнөң менен жанагы жумушуңду жасасаң, анда сенин жумушуң өсүп өнүгөт да. Мисал үчүн, өзүңүздөр деле азыр жакшы байкап атасыздар да. Мына 10 компания ачылат, 10 компания бир жылга жетпей 9-у жабылып калат да. Бирөөсү иштеп аткан болот. Эмнеге дегенде, тигил адам кыйналса деле, азыр пайда, маяна, прибыль көрбөсө деле, ошону жазап аткан болот да. Эмнеге дегенде, ал сенин сүйүп жазаган жумушуң жана жаңы төрөлгөндөй бала да. Сиз эгерде үй бүлө куруп, бала төрөлгөндө ошол убакыттан өтсөңөр, силер мени түшүнөт болушуңар керек, бала төрөлгөндө 24 саат көңүл убакытты талап кылат да. Сен ушунчалык аны бөпөлөп карашың керек. Демек, сиздин жаңы жаралган бизнесиңиз, жумушуңуз дал ошондой жаңы төрөлгөн баладай эле да. Убакыт талап кылат, эч кандай пайдасын бербейт, бир гана тартат да ресурстарды. Убакытыңызды, акчаңызды, көңүлүңүздү, энергияңызды бүт бардыгын талап кылат, сизге эч нерсе бербейт. Бирок сиз эмне үчүн кылып атасыз? Анткени сиз ошол нерсени сүйөсүз да. Акча төлөбөсө деле жазай бересиз. Эмнеге дегенде, өзүңүздүн бир предназначение, миссияңызды аябай терең түшүнгөнсүз да. Мына мен ушуну кылгым келип атат, мен ушул тараптан из калтырам, и ушул кызмат кылып аткан адамдардын бир керегине жарайм деп аракет кылып иштеп атасыздар. Анда эмесе биздин көрүүчүлөр, өзүңүздөр Анда эмес урматтуу көрүүчүлөр, ушул бул видео сабактан мен сиздерге 3 эле тапшырма берейин. Биринчиден, өзүңөрдүн багытыңарды так аныктагыла. Экинчиден, мен кимге кызмат кылгым келип атат, ошону аныктагыла. Үчүнчүдөн, ушул бизнес 2 жылда эч кандай пайда алып келбей, бир гана менин көңүлүмдү, акчамды талап кылса дагы, мен ошого жаңы төрөлгөн баладай сүйүү мээримимди бере аламбы деген суроону өзүңүздөргө бергиле. Балким ушул суроолорго жооп бере алсаңыздар, кайсы жакка, кайсы багытка сиздер өсөсүздөр, балким өзүңүздөр жооп бересиздер.
Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курс дагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.